Тоң районунун Төрткүл айыл аймагынын башчысы Улан Байсеркеевдин аракет арбын. Ал өзү жашаган аймактын ар бир айылына жаңы имараттарды куруп жатат. Бул жолу Төрткүл айылындагы бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, ачылыш аземи болду. 1964-жылы курулуш иши башталып, 1967-жылы ишке берилген. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бир дагы оңдолбогонун көрүп билгендер айтышат. Эми болсо дубалынан башкасы бүт жаңыртылды. 2019-жылы иш башталган. Дем берүүчү гранттын эсебинен жылуулук системалары, чатыры, полдору жаңыртылса, арис аркылуу кичи долбоор менен эшик терезеси, ашканасы ойдогудай оңдолду. Мурун 2 тайпада балдарды кабыл алышса, эми кошумча тайпа ачылды. Балдардын саны улам барган сайын өсүп жатканын да көрүүгө болот. Союз ыдыраганы мындай жакшы саамалык болгон эмес. Заман талабына ылайык иш жасалып, керектүү буюм тайындар менен жабдылды. Төрткүл айылындагы номер 5 балдар бакча үйүнүн бул капиталдык ремонттон өткөрүүдөн кийинки ачылыш аземинде турабыз. Бул капиталдык ремонт 2019-жылы башталган. Дем берүүчү грант аркылуу чатырлар алмашылып, отоплениясы коюлуп, полдору жасалган. Андан тышкары терезелери, эшиктери, калган ашканасы бардыгы арис уюм аркылуу кичи долбоор менен айс ПС3 долбоор аркылуу капиталдык ремонттон өткөрүлөт. 2 долбоор биригип, ошо толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп турат бүгүнкү күндө. Буга чейин ушу жылытуу системасы, терезелери талапка жооп бербей, Союз убагынан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бүгүнкү заманбап, бүгүнкү замандын талабына ылайыктуу алыштырылып, жана санитардык нормаларга ыракташып, ар бир тайпада ичинде кухнясы, ажатканасы бар, ичинде баары тең азыркы заманбап шартка ылайыктуу жасалды. Эң негизгиси бул жерде буга чейин 2 гана тайпа болсо, бүгүн 3-чү тайпа кошулду, капиталдык ремонт өткөргөн 3-чү тайпа кошо кошулуп ачылып отурат. Бизге далайдан бери көйгөй болуп келе жаткан бала бакча эле, ушу мына бала бакчабыз бүгүн ачылып, аялерде аябай ушунчалык жакшынакай кубанычта туруп атабыз. Бакчабыз 75 орундуу. Мына мурда деле эски бала бакчабыз бар болчу, бирок ортожодо жанагы эмеге жараша жакшы болбой калган. Анан мына Урмат Жакшылыкович Байсеркеев бизге айыл өкмөт башчысы болуп келгенден бери ушундай алгылыктуу иштер жүрүп атат. Ошонун катарында ушул бакчабыз грант менен жанагы Ысык Көл Өнүктүрүү банкынын жардамы менен ушундай жакшынакай даражага жеттик. Бул бакчада 19 адам эмгектенет. Бардыгы келечек мундун тарбиялуу өсүшүнө аракет көрүшөт. Анан албетте билим берүү да унутта калбаганын көрүүгө болот. Учурдагы элдин көпчүлүгүн кооптондурган илдет маалында коопсуздук эрежелери так сакталып жатат. Мурунку аты Келечек балдар бакчасы болчу. Бул 64-жылы курулуп, 67-жылы ишке берилген экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эч кандай капиталдык ремонт иштери жүргүзүлбөй, мындай айтканда, талапка ылайык келбей калат. Эң негизги максат балдардын туура тамактанып, дене түзүлүшүнүн өсүшүнө жана башка көптөгөн жагдайларга көңүл бөлүү. Мындай иштегендер үчүн да ыңгайлуу шарттардын түзүлгөнү көңүл жылытарлык иштердин бири болуп калды. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.